мен жана биздин муундагы саясатчылар сыяктуу эле 30 жылдын ичинде өлкөбүздө болуп жаткан окуяларга жооптубуз. Бирок азыркы биздин муундагы саясатчылар үчүн дагы бир жолу, балким акыркы жолу шанс берилип жатат. Мен мындай мүмкүнчүлүктү 100%ке колдонуу үчүн бардык күчүмдү жумшайм деп сиздерге сөз бере алам. Кризис жана өзгөрүүлөр маалында ийгиликтин негизги фактору бул кабыл алынып жаткан чечимдердин ыкчамдыгы жана сапаты. Администрациянын жаңы структурасын урматтуу президент бекитип берди. Сиздер жакынкы арада күбө болосуздар. Биз 2 эседен 5 эсе ылдамыраак чечимдерди кабыл алабыз. Президент, парламент, өкмөт кабыл алынган чечимдер 5 эсе ылдам чечүүчүлөргө жетет. Жана биз ошону контролдоодо жаңы ыкмалар менен пайдаланабыз.